эмне үчүн висцералдык массаж, курсакка массаж жасайбыз? Эмне үчүн дасыккан массажисттерге келиңиздер, висцералдык массаж алыңыздар, өзүңүздөр үйдөн күнүгө висцерал массажын жасаңыздар деп айтабыз. Висцералдык массаж бул ички органдардын жакшы кан айлануусуна, ички органдардагы бездердин жакшы кетүүсүнө, ички органдардагы вена кан тамырларынын жакшы айлануусуна жана нерв системасынын токтоп кыймылдабай калган мезгилдердин жакшы иштешине чоң түрткү болот. Мисалы сиздин гастрит деген ооруңуз бар. Бир эле гастрит эмес, сизде деген курсагыңызда гастрит деген ооруну берет, холецистит деген ооруну берет УЗИден, ичиңиз катып жүрүшү мүмкүн, жыныс органдарыңыз жакшы кызмат аткарбаганын УЗИден көрсөтөт. Демек, ошол жерде артерия, вена, без тамырларындагы айлануулар начар экендигинен ушул оорулар келет. Демек, биз ушул ооруларга жардам бериш үчүн сөзсүз түрдө курсакка массаж жасашыбыз керек экен. Биз түйүлүп калган, кызарып шишип калган органды канчалык биз аны кыймылдатсак, ошончо анын булчуңдары кой берет, анын тканьдар бошойт, клеткалар бошоп, ошол жака келген кан тамырлар жакшы иштөө менен биз органдарга жакшы жардам беребиз. Органдарды ошол гастриттенби, дуодениттенби, язваданбы, колиттенби, простатиттенби, эндометриоз, аденомиоз болобу, деги эле курсактагы жана малый таздагы, кичи таздагы органдардын иштешин, аларга келип аткан кан тамырлардын жакшы болушу үчүн биз висцералдык массаж жасайт экенбиз. Урматтуу мекендештер, мына ким менин курагымда же менден жогорку курактагылар абдан жакшы билебиз. Биз кичи жаштыгыбызда ичибиз ооруп калабы, температура көтөрүлүп калабы, дене табыбыз көтөрүлөбү, башыбыз ооруп калабы, деги эле ооруп калганыбызда айылда бир эле бүүнө же бир абышка чал болгон. Биз ошол бүүнөгө барчубуз, алар биздин ичибизди массаж жасап мынтип, мынтип, анан кийин денелерибизди ургулап, аркаларыбызды таптап, анан бел жагыбыздагы терибизди чоюп койгонда, мына ушул висцерал массажы болот, урматтуу мекендештер. Муну албетте биздин ата-энелерибиз өтүп кеткенден кийин баарыбыз муну унутуп калдык дагы, химиялык препараттар, таблеткаларга, уколдорго жабышып калдык дагы, ошолорду колдонуп биз натуралдык ыкманы унутуп калдык. Ушул висцералдык массаждын атасы деп Союздагы, азыркы Россия Федерациясындагы Александр Тимофеевич Агулов айтылат. Ошол Агулов өзүнүн башына ошондой бир апасы катуу ооруп калгандан кийин ушул висцералдык массажды аябай ийне жибине чейин окуп чыгып, бүт Россияны кыдырып, ушул боюнча ким билген, ошонун баарын изилдеп отуруп, өтө чоң профессорлук наамга чейин жеткен. Ал Александр Тимофеевич ушунчалык ички органды жакшы массаж жасоо менен бардык оорулардан айыктырып келет. Анын өзүнүн предтеча деген медцентри бар. Мына ошол медцентрде өтө чоң кызматтарды аткарышат. Висцералдык массаж жасашат. Анын ар түрдүү, ар бир органга кандайча жасаш керек, ар бир органга кантип туура жасаш керек, ошонун баарын үйрөтөт жана адамдарды, ооруп калган адамдарды айыктырышат. Демек, урматтуу мекендештер, курсакка массаж бул ата-энебизден калган, бизге берилген жакшы болуунун дагы бир ыкмасы экен да. Ушуну жакшылап үйрөнүңүздөр. YouTube'да, Instagram'дабы, менин баракчамда булар көрсөтүлгөн. Ачыңыз, эринбеңиз. Курсакта бир 10-11 точканы бергенмин. Бул деген ошол органдар, 10-11 органды ар бир жерин басыңыздар. Сиздерге чоң жардам берет деп көрсөтүп койгонмун. Ден соолугуңуздар чың болсун. Күнүгө 2 маал эртең менен кечинде курсакка массаж жасоону унутпаңыздар.